Мен Дүйшүнали Болотбек, номер 19 бир мандаттуу округтан бүгүнкү күндө депутаттыкка талапкерлигимди коюп жатам. Мен кыска убакыттын ичинде, карапайым калктын ичинде жүрүп, жарандык позицияда кандай жумуштарды аткара алдым? Эске салсам, эң биринчилерден биз Токтогул жаштар биримдиги деп коомдук бирикмени түптөп, ошонун алкагында биз коомубузда болуп жаткан криминалдык, уюшкан кылмыштуу топко ушул районубуздагы жаман көрүнүштөргө каршы чыгып, спорттук иш-чараларды өткөрүп, ошол кылмыш дүйнөсүн жойгонго салымдарды кошуп жүрдүк. Бүгүнкү күндө ошол Токтогул жаштар биримдигинин алкагында спорттук иш-чараларды өткөрүп жатып, 10 айыл өкмөт, 44 айылдын ушул жаш алгыр жигиттерин башын кошуп, Бишкек шаарында чоң мелдештерди уюштуруп, 3,5 жылдын ичинде мына дагы деле өткөрүп, ийгиликтүү өткөрүп, ушул жаштардын башын кошуп келдик. Ошол менен биргеликте эле биз ошол Токтогул жаштар биримдигинин алкагында уюшкан ушул жигиттердин алкагында жаштардын дымактуу ушул жигиттердин башында туруп, пандемияда биз жакшы жардамдарды көргөз алдык. Мына Россия Федерациясында дагы Токтогул коому, мына бул жерде элдик штаб деп Токтогул шаарында, анан Бишкек шаарында дагы биз Токтогул жаштар биримдиги деп ошол жерлерде атайын ушул жигиттерди уюштуруп, бизге болгон ушул ишеничтер Россия коомунан атайын ушул Кликсан, гепарин деп ошол кезде Бишкекте таппай аткан дарыларды Москвадан салды. Биз жаштар болуп аны аэропорттон тосуп алып, ошо менен Кореядан, жада калса Америкадан ушул салган акчалардын баардыгын биз чогултуп, эсимде мен ошо Чүй Алматинкадагы Неман аптекаларына барып, атайын бир бусикке жүктөп келип, Токтогулдун таксистерине жүктөп, ушул Токтогулга чейин алып келип, калктын аярлуу катмарына ошол кезде чыныгы ушул дарыга муктаж адамдарга берип жетиштик. Андан кийин биз ошол жерден эле кислороддук станция курганга, ошол артып калган акчаларга өзүбүздүн жашообузду тобокелге салып, кызыл зоналарга чейин кирип, кислороддук станцияларды ушул өзүбүздүн колубуз менен орноттук. Эске түшсө ошол күндөр негизи көп адамдар коркунучка кептелип, ушул өз жанын бекитип жүргөндө биз жаштар өзүбүздүн ушул жашообузду тобокелге салып, коркпостон ошол биз болбосок ким деп ушул жаштардын алдына чогулуп кислороддук станциялар куруп бердик. Андан кийин биз ошол эле бейтапкананын ичинде эмне жетишпейт, ошол жерде чыныгы катуу ооруп калган биздин жарандар Токтогулдан Бишкекке чейин ошол оор абалдагы оорулуулар жете албаганын байкап, ошол скорый машиналар жетишпейт экен деп, атайын ошо реанимобиль алып берели деп акча чогулттук. Мына биздин ал кылган кадамдарыбыз дагы ийгилик таап, 1 миллиондон ашык, ушул 1 миллион 300 миң сомго чейин акча чогултуп, реанимобилдерди алып бергенге да жетиштик. Андан кийин ушул Баткен окуялары болуп кетип, өзүңүздөргө маалым болгондой, биздин 36 жаран ошол жерде көз жумуп, ушул биздин муктажга, биздин жардамга муктаж болуп турган бир боор биздин Баткен элине жардам берүүгө бел байлап, жаштар ошол жерде бир фура КамАЗды токтотуп алып, ушул базарларды кыдырып, өзү ушундай микрофондор менен жар салып жаткан убактарда бизге ушул Боркер, биздин Берешен, Токтогул эли, ушул 44 айылынан келип, портерлер менен продуктыларды түшүрүп берип отушту. Биз ошолорду жүктөп, бизге ошол ишенич артып,
1 миллиондон ашык 1 миллион 300 миң сомго чейинби акчалар чогултуп беришти. Биз ошолорду алып алып ушул дал ошол горячий точкага чейин барып 15 бала менен ошол жерде жаштардын баардыгын башын бириктирип алып Баткен элине да жардам берип келдик. Эсимде ал кезде аябай абалык кырдаалык курч болуп көп адамдар ушундай коркунучка кептеп турганда биз болбосо кийим деп биз ушул жаштар эр жигит эл четинде жөө бетинде деп ушул алдыга өзүбүздүн жашообузду тобокелге салып ошол жерде кандай гана бир учур болбосун биз өлүмгө дагы даяр болуп ошол жака бардык. Маалым болгондой мына өзүбүздүн атайын эсеп спецфонд каражаты бар. Мына ошол каражатка бүгүнкү күнгө чейин 1 миллиард 176 миллион сом акча сарпталган. 50дөй ири объектилер бүткөн, бирок бүткөнү менен ал ишке кирген эмес. Мына ушундай чоң ири объектилерге акчалар сарпталып, акыр аягында коррупциялык схемалар менен, урдоочулук, алдоочулуктар менен ушул объектилер бүтпөй калган. Бүгүнкү күнгө чейин элдер нааразы. Мына сиздерге мисал катары айта кетсем, Мазар сууда насостук станцияга мына 70 миллион сомго чейин акча сарпталган, ал дагы бүткөн жок. Мына бел алдыдагы жаңы арык, тегерек арык, мына жаңы арыкка 46 миллион сомдой акча сарпталган дейт, бирок ал дагы аягына чыкпай калды. Өзүңүздөргө мына жакын арада эле мен ушу выступать этип айтып жүрдүм. Көтөрмө айылындагы насостук станция бар, ага дагы 12 миллион акча бөлүнүп, анын үстүнө дагы 5 миллион кошуп отуруп, аягы 20 миллиондой акча кеткен, бирок ал дагы бүтпөй калган. Бир тамчы суу чыкпай калган. Мына эл бүгүнкү күндө нааразы. Өзүңүздөргө ошол маалым болгондой, мына эл дагы айтып келет, мен дагы ошол спецфонддун ичине кирип көрдүм. 7 председатель болгон. Ошол 7 председательдин бири жогорку кеңешке депутат болду, бири Токтогул районуна аким болду, башкалары дагы башка жака бир көтөрүлүп кетти, бирок ушул 7 председатель тең жоопко бүгүнкү күндө тартылган жок. Акчанын изи жок, эл дагы деле нааразы. Сай-сайларда суу чыккан жок, суу жетишсиз, таза суу менен камсыз болгон жок, же ушул агын суу менен же камсыз болгон жок. Кыскасы эл жакыр, эл итке минди, байлар болсо бүгүн жыпка минди да. Спецфондду эмкиде эч ким урдабай тургандай кылып ушундай бир деңгээлге жеткиребиз деген ушу жаштардын демилгеси бар. Ал демилгелердин астында мына өзүм баш көз болуп турам. Бүгүнкү күндө биз ошол Сарпашевдардын эмне үчүн бул Токтогул районунда бардык мүлктөрдү өздөрүнө ыйгарып алган, жана башка ушундай коррупционерлер эмне үчүн бул эбегейсиз байлыкка жетишкен деп суроо салып биз митингдерди өткөрдүк. Ошол митингдердин алкагында биз Садыр Нуркожоевич Жапаровго дагы резолюция жазып, ушул кат жөнөттүк. Катыбызга Кудайга шүгүр жооп келип, атайын өзүнүн Жалал Абад областында өкүлүн губернатор жөнөтүп, биз губернатор менен биргеликте иштеп токтомдорду чыгарып, ошол токтомдо жарандык коомдун өкүлү болуп, ушул мен өзүм баш көз болуп, ошол жерде комиссияны түзгөнгө жетиштик. Ошол комиссиянын алкагында бүгүнкү күндө Сарпашевдардын 15 мүлкүн таптык. Мына айтылуу ошол азыркы күндө ошол жол киреге биз көрүп атабыз өз көзүбүз менен. Ошо толуктан, бел алдыдан, Кара күнгөйдөн жол кирелер кымбаттаган, ушул автовокзалга байланыштуу. Ошо автовокзалдагы өздөрүнүн адамдарына ыйгарып алган деп биз өзүбүздүн бир арыз арманыбызды айтып келебиз. Эл дагы ошол акыйкаттыкты издеп жатат. Андан сырткары мына очистное сооружение, илгерки комхоз, бул жерде буткомбинат, мына ошого окшогон чоң ири объектилердин 15 экен, ошо 15 тең биз комиссиянын алкагында таап чыгып, бүгүнкү күндө ушу прокуратурага бердик. Прокуратуранын
текшериш менен бүгүнкү күндө 8 кылмыш иш козголуп, азыркы күндө тергелип жатат. Бул дагы болсо биздин ушул коомго кошкон салымыбыз. Эгерде ушул соттук отурумдарды утуп, ушул Токтогул элинин пайдасына чечилип кала турган болсо, бул биздин бюджетке эбегейсиз кирешелерди алып келе турган булактар деп мен ушул Токтогул элин толук ишенем деп айта алам. Ушул Токтогул жаштар биримдигинин алкагында эле атайын ушул коомубуздагы ушу унутулуп кеткен айрылуу катмардын ичиндеги баатыр энелерди, андан сырткары ушул мыкты адистерди баалап алайлы деп өрнөктүү инсандарды да өткөргөнгө жетиштик. Анткени ушул карын кебин капка сал дейт. Кары келсе ашка, жаш келсе ишке дегендей биз ушул карыларын баягы барктап алайлы деп баардыгын ушул барктап алганга жетиштик. Жакындан тааныштык, ушул ой пикир алмаштык. Ушул аталарыбыз, энелерибиз ыраазы болгондо гана ушул коомубуз өзгөрөт деп мына ушундай дагы өрнөктүү инсандарды өткөрүп алдык. Коомду негизи спорттук ушундай багытка буруп, билим багытына буруп, ушундай бир чоң иш-аракеттерди кылып келдик. Кудай буйрса, бул албетте мен айта алам, бул аз эле жумуш депчи. Келечекте биз мындай жумуштарды 2 эселеп, 3 эселеп кылганга биз дагы шыктанып турабыз. Кудай буйрса, биз жакшы деңгээлге жетип калсак, ушул Токтогулдун биримдигин чоң бир биримдикке бириктирип, бир биздин өрөөндөн дагы улуттук лидерлер чыгышына бир чоң салымдарды кошобузбу? Биздин өрөөндөн дагы бир мыкты деген специалисттер чыгып, ушул өрөөнүбүздү өнүктүрүп кетет деген жаштар чыгат деп, ушу жаштардын астына азыр дем күч болуп, депутаттыкка чейин өзүбүздүн кандидатурабызды коюп, эл баалап калса, мүмкүн биз дагы ушул Кыргызстаныбыздын булуң бурчун көтөргөн, өзүбүздүн өрөөнүбүздү көтөргөн инсандар чыгат деп толук ишенебиз.